Элдер ыйлап, аяк арыстанышат, бияк арыстанышат, район жергиликтүү бийликтин бардыгына арыстанышат. Бирок эч кимдин акыбалы келбейт бугачы. Üstündökülөрдүн бардыгы чыгарып кеткен, магазин ичиндегилер бардыгы жок болду. Биз жерди аренда алып иштетебиз да. 2010 жылдан бери. Бизге тынчтык бербей, мынандай алып пачакта бузуп, иш бербей атат бизгечи. Президентибиз, УКМКнын төрагасы, силерге гана ишенебиз. Мыйзамдын чегинде чечип бергиле, жерди мамлекетке өткөзүп, бизди иштеткиле. Неге мэрия өз балансын алыш керек? Биз карандай акчабызга сатып алып атсак? Абдухамидова, Ибраимова, ушул көйгөйүбүздү чечип бериңиздер. Мыйзам чегинде бардыгы. Базар Коргон шаарынын так ортосунда жайгашкан ынтымак базары сүрдүрүлүшү мүмкүн. Ушул тапта аталган участоктогу контейнерлер буздурулуп чыгарып салуу жөнүндө райондук соттун чечими чыкты. Кезинде 49 жылга деп соода түйүндөрдү сатып алдык деген жарандар буга караманча каршы турушат. Муну менен 164 соодагер негизги кирешесинен айрылат дешет. 8000 сом налог төлөйм, как положено, законный түрдө иштейм. Бул жерде азыр кыскача айтканда бир адамдын кызыкчылыгы жөнүндө сөз кетип атат. Ошо адамдын кызыкчылыгы эмес, бу жерде ушул 160 адамдын кызыкчылыгын ойлоп коюңуздар, урматтуу бийлик өкүлдөрү. Биз сиздерден ушуну суранабыз. Бир канчалаган акчаларды кетирип, үйлөрүн сатып, малдарын сатып алышкан ошол малда. Азыр бүгүнкү күндө 2018 жылдан бери иштебей турат мынакей. Бир канча контейнер, где-то бир 60 контейнер иштебей турат бул жерде. Базар 2009-2010 жылы жергиликтүү тургундарды иш менен камсыз кылуу максатында бийлик жетекчилеринин катышуусунда ачылган. Мында калктын турмушуна керектүү каражаттардын баары сатылып келген. 2019 жылдан тартып базардын жери колдон колго өтүп, соодагерлер түзгөн баштапкы келишимдери бузулуп, жумушуна тоскоолдуктар башталган. Бүгүнкү күндө соода түйүндөрдүн 30% гана иштеп жатканы маалымдалат. Şu bizge жардам бериң. Кандай болсун, бербесеңиз болбойт, Калчыбек Ташиев. Мына биз дагы тирикчилик кылабыз деп мен 10-жылы алганмын. Ошо жетимдерге. Бир сом пайда көргөнүм жокмун. Бул жерден кайтып зыян болуп атат. 80 миңге алганмын. Бу кандай чындык барбы бизде? Мына бир акыры жетеби биздин бийликке? Мыйзам барбы? Мына 3 жолу соттон утуп келдик. Дагы эле ошол акыбал. Биздин талабыбыз ушу жерди мамлекетке өткөрүп берсе, биз канча чыгымдарды тарттык. Ушу базардан кайтарып ошо чыгымыбызды чыгарып алсак. Меники после пожара вообще сон болуп жатат до сих пор. Эчтекени онда албай атам. Анткени средств жок, эч жака жеткизе албайм менчи. Ошо страховканы кылганда да ошо именно ошол жерде документи болсо мен кылат элем. А если документтер жок болсо, башка болбосо, биз и тем не менее мы еще патент төлөйбүз. И налог төлөйбүз в данный момент. Биздин укуктарыбыз бузулду деген ишкерлер 8400 метр квадрат жерди Базар Коргон шаарынын мэриясы менчигине алуу талабын коюшууда. Ошону менен ижара акысын, салыктарды төлөп, мамлекеттин казынасына пайда алып келмек дешет. Пожар болуп кеткенде эч жака кайрала албадык. Анткени документтин аныгы, мондой нерсеси жок, чтобы биз бир жерге кайта кайрылганы. Ошого караштырып бергилечи, ушу тезирээк ушу баардыгы ушу мамлекетке өтсүн жерлер. Урматтуу президентибиз, УКМКнын жетекчиси Ташиев ушул элге биздин суранычыбыз, ушу сизден өтүнүчүбүз дагы суранычыбыз. Ушу жердин буйругу жокко чыккан. Ошону эле кызыл китептерин жокко чыгып мамлекетке өткүзсүн. Мамлекеттин багытында болсун, эл ошо жерге налог төлөсүн, элдер ушул жерде жумуш менен камсыз болот, бала чакасын багышат. Болгону суранышыбыз ушу мамлекетке өтсүн. Bunun birinci buyruğu jokko çıkıp ketken. Hem bolgon ele kızıl kitebi turat. Kanday hem ошол кызыл китепте эле ошо буйруктун негизинде чыкканда. Шаар бийлиги сөз болуп жаткан жерди мэриянын балансына алууга кызыктар. 1999 жылы жеке менчикке берилген токтом жокко чыкканын, сот иштери аягына чыкса, участок кайра мамлекетке кайтарылары белгиленет. Мындан сырткары дагы башка мыйзамсыз берилген жерлер боюнча соттук териштирүүлөр уланып жатканы кошумчаланды. 8400 метр квадрат жер аянты ушул Базар Коргон шаар мэриясына өтүш керек. Эмнеге дегенде бул мурда 1999 жылы ошол номер 247 токтом негизинде буйруктун негизинде Эргеш Тажыбайга бөлүнүп калган экен. Бирок Эргеш Тажыбай аны кийин 2007 жылы
тартуулуу кылган, Мамашева Даткайымга да тартуулуу келишме өткөрүп берген. Мамашева Даткайым аны андан кийин да бирөөгө сатып ийген. Ошентип азыр райондук Базор райондук прокуратурасы бул 247 сандуу буйрукту жокко чыгарды. Бүгүнкү күндө жогорку сот тарабынан алып күчүндө калтырылды. Эми андан кийинки бүтүмдөр бар, ушу бүтүмдөрдү жокко чыгарса, анан ушул Базыргон шаарына өткөрүп берсе, биз ушул мамлекеттин менчигин алып, анан ушу ишкерлерди ушу коргоо иштерин жүргүзөт элек, укуктарын коргоо иштерин. ызы-чууга айланган базардын 28 сотук жер тилкеси 2023-жылы Бурмайым Канжановага өткөн. Сотко доо арыз менен кайрылгандагы ушул ишкер. Ал 1 жылдан бери соодагерлер менен келишимге келе албаганын, ушул күнгө чейин 1 сом киреше албаганын айтууда. Мындан улам кароосуз таштандыга айланган жайды бошотсо, кайрадан жаңы заманбап соода борбор куруу планын билдирди. Ишкерлерди колдоо максатында президенттин өзүнүн жарлыгы бар. Биз ишкерлер ошол жерлерди жакшынакай кылып состояниясын оңдогонго, шаарга ылайыктуу заманбап курулуш курганга даяр турабыз. Бирок бул жерде баскынчы аялдар, баягы обон аялдар, илгерки эле баягы обон аялдар ызы-чуу чыгарышып, уруш талаш чыгарышып эле жөн эле 100 адам жок ал жерде кол койдуруп ушул УКМКга кайрылып атышат да. Эми ушул жерде дагы адилеттүүлүгүңүздөрдү сиздерден суранып кетебиз. Мыйзам чегинде каралып атат. Биз мыйзамды бузган адамдарга кирбейбиз, мыйзам таласынан чыкпайбыз. Бүгүнкү күндө мыйзам иштеп атат. Биз ошого ишенип карап турабыз. Сот отуруму бүттү. Выселение ошол аялдарга өздөрүнө милдеттендирилди, чыгып кетсин деген эч кандай документи жок. Мындан сырткары базардын 27 сотук жери Бакыт Мамашевка карайт. Учурда эки ишкер тең аталган жерди жаңылоону көздөдү. Ал эми жерди мэрияга өткөрүүгө макул эмес. Муну менен жеке ишкерлердин укугу тебеленет деп эсептешет. Парктын дагы өзүнүн территориясын заборлор көз акчысы бар. Алар дагы өздөрү чыгарышкан. Жолго деп чыгарганбыз, анын көз акчылары бар бардык эле жердике. Бизге мыйзамдуу өзүбүздүн көз акчыларыбыз Канжанованыкы 28 сотик, меники 27 сотик. Мэрия өзүнүн балансын алса кандай карайсыз? Билбейм, мен биз ушул күнгө чейин ошол алган кезден ушул күнгө чейин биз ал жерди иштетпесек дагы налогторун төлөп, тазалыгын карап, бардыгын өзүнүн ордунда кылып келе жатабыз. Анан эми мыйзам жеке ишкерлерди анда бизди укугубуз тебелеген болуп билинсе керек анда. 2024-жыл башынан бери Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Ош облусунун Өзгөн районундагы дээрлик 1,5 миллиард сомдук 5 гектар базар ыктыярдуу түрдө мамлекетке кайтарылган. Мындан сырткары Баткендеги Аскар Шадиевдин Баткен комфорт базары мамлекетке өттү. Ошондой эле Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Мурда Кербен шаарынын балансында болгон борбордук базар мамлекетке алынган. Жакында эле Жалал Абад шаарынын борбордук базарынын бири мамлекеттин менчигине өттү. Базар жайгашкан жер тилке учурунда мыйзамсыз берилип, азыр кайра кайтарылганы маалым. Албетте бул биз эсепке кошкондордун бир чети гана. Былтыр ноябрь-декабрда Кыргызстандагы бир катар базарлардын соодагерлери ыктыярдуу патентчи ойлоп, көзөмөл кассалык машинелер милдеттүү түрдө киргизилип жатканына нааразычылык билдирип чыккан. Мындан кийин президент Садыр Жапаров жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев базарлардын ээлери соодагерлерге шарт түзбөсө, ижара акыларын төмөндөтпөсө, базарлар мамлекетке өткөрүлөрүн эскертишкен. 30 жылдан бери базарларды ээлеп отурган базар ээлери өздөрүнүн баягы арендаларын азайтпаса, элдер менен эсептешпей турган болсо, анда базарларды биз мамлекетке кайтарууга толук бойдон өзүбүздүн саясий эркибиз жетет. Асел Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы.